Эми болдубу? Болду. Болду. Болдубу? Мен көрүндүмбү кыздар? Гүлбарчын? Болду. Токтоо, сен кетпей тур. Гүлбарчын башта бер. Могу жылдыр сапар атам эле. Саламатсыздарбы, айымдар жана мырзалар, жана ошондой эле кымбаттуу өнөктөштөр. Бүгүн мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Биринчиден, менин атым Гүлбарчын, фамилиям Эшалиева. Бүгүнкү күндө ушу ТНШ компаниясынын 8 жылдыштуу дистрибьюторумун. Мен дагы башка өнөктөштөрдө эле ушу ТНШ компаниясына ден соолуктан келгенмин. Көп оорулар менен ооругам. Ушу ТНШ компаниясынын азык заттарын ичип, бүгүнкү күндө абдан сонун результат алып, ушу ТНШ компаниясынын бизнеси бар деп мага сунушташты. Ошо бизнесинде бүгүнкү күндө иштеп жүрөм. Анан бүгүн мен сиздерге ушу жаңы келгенде мага дагы ушу баштапкы дистрибьютордук окуу жөнүндө мага маалымат беришкен. Ушу маалыматтар абдан мага жаккан. Бүгүнкү күндө сиздерге биздин ардактуу жана күчтүү лидерибиз Алтын Арстандын наамынын ээси Фатима Исмаилова сиздерге өтө сонун ушу баштапкы дистрибьютордук окуу жөнүндө, ошонун 5-чи сыры жана 2-, 3-чү жолугушуу жөнүндө сиздерге абдан сонун маалымат бермекчи. Бул биздин Фатима Исмаилова эже жөнүндө айта кетсем, 3 жолку автоунаанын ээси. Ушу ТНШ компаниясынын бекер жолдомо менен бекер алган автоунаанын ээси болуп, андан кийин дагы 9 чет өлкөгө саякат менен барып келген, бекер барып келген. Андан кийин дагы ушу 9 өлкөгө бир эле жолку эмес, 2 жолу, 3 жолу барганда ошо өлкөлөргөчү караңыздарчы, ушу ТНШ компаниясынын бекер берген белектери менен барып келип атат. Анан дагы түштүк аймактарда көптөгөн командасы бар. Айта кетсем, Баткен шаарында, Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында көптөгөн командасы бар. Эң күчтүү лекторубуз Фатима Исмаилова эжекебиздин азыркы сиздерге сунуштаган темасы жөнүндө сиздерге өтө сонун, бизге керектүү маалымат бермекчи. Аны эмесе баарыңыздар ручка, тетрадыңыздарды алып отуруңуздар. Баарыбызга керектүү болгон сабак. Биздин тармактын бизнестин сырларын үйрөнөсүздөр. Жана ошондой эле чакырылган адамга компания жөнүндө туура жана так маалымат берүү жөнүндө, ошондой эле командага кантип түптөнүү жөнүндө жана дагы чоң кирешеге чыгып, ийгиликке жетүү сырларын ачып бермекчи. Келиңиздер, анда ручка, тетрадыбызды алып, Фатима Исмаилова эженин маалыматын көңүл буруп, жакшылап угуп отуралы. Келиңиздер, анда Фатима эже, баштай берсеңиз болот. Рахмат, Гүлбарчын. Мен абдан кубанычтамын. Мени угуп жатасыздарбы баарыңыздар? Угулуп жатамбы? Жакшы угулуп атат эже. Абдан жакшы. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу бизнес партнерлор жана биздин бүгүнкү кечтин коноктору. Сиздер менен ушул кечте көгүлдүр экран аркылуу кездешип турганыма мен өтө кубанычтамын. Гүлбарчын, сага терең ыраазычылыктарды билдирем. Мени жакшы сунуштадың. Урматтуу бизнес партнерлор, ыйык Рамазан айыңыздар менен сиздерди чын жүрөгүмөн куттуктап кетким келет. Тутуп аткан орозолоруңуздар жараткан Алла тарабынан кабыл болсун. Орозодо тилеген тилектериңиздер ишке ашсын. Баардык жакшы ниет максаттар, дилибиз тазаланып, көңүлүбүз тазаланып, баардыгыбыз өзүбүзгө мындай жакшына мамиле жасаганды үйрөнүп, иштерибиз ийгиликте болсун, бизнесибиз өркүндөп өсө берсин. Алган сабактарыңыздар өзүңүздөргө жакшы, пайдалуу сабактардан болсун. Баардык региондо жана шаарда отурган бизнес партнерлорума жалындуу салам айтам. Мен Барчынай партнерум айтып кеткендей, мен Исмаилова Фатима, азыркы күндө 61 жаштамын. Мен ушул ТНШ бизнесине келип калуумдун эң эле башкы себеби, эң алгачкы эки тараптуу жактан келгенмен, бизнеси издеп жүрүп, жумуш издеп жүрүп, жакшы жумуш издеп жүрүп, жана ден соолук издеп жүрүп, издегеним көктөн издегеним жерден табылды дегендей, мен компаниянын баардык шарттарын, мүмкүнчүлүктөрүн укканымда мага аябай көңүлүмө жаккан, купулума толгон. Анан мен дароо эле чечимдерди кабыл алып, ойлонбой туруп, жыйнанып,
аткарып аткан баардык иштеримди токтотуп ушу бизнести баштаганга кызыгуу менен киришип кеткенмин. Кесибим боюнча мугалиммин, 22 жылдык педстаждын ээсимин. Жакшы, ардактуу мугалим болуп иштеп жүрдүм. Жумушум өзүмө абдан жагат болчу. Ошого эле карабастан мен жогорку деңгээлде акчаларды табуунун үстүндө өзүмдү ойлондурган кыялдарым, максаттарым ишке ашып калып кетеби деп сарсанаа болуп турган кезде ушунчалык менин көңүлүмө жаккан сонун маалыматтарды уккандан кийин мен өзүмдүн издегенимди таптым го деп бизнеске келип калдым. Тез эле результат алгандан кийин продукциядан мен ошол бизнестин мүмкүнчүлүгүн көрдүм. Башкача айтканда мага бияктан келечекти тургузуу, үй бүлөмдү финансылык жактан каржылоо, өзүмдүн да кыялдарымды, максаттарымды ишке ашыруу, чет мамлекеттерге саякаттоо. Андан кийин биздин маркетинг планыбызда берилип аткан баардык жанагы саякатка билеттер, автомобиль алууга мүмкүнчүлүк бар экени жана бул жактан вилла, коттедж түрүндөгү үй берилет деген мени абдан жүрөгүмдү алып учту. Менин көңүлүмө абдан жакты ал нерсе. Ошол нерселерди ээ болуу максатында бизнеске кириштим. Бизнеске киришкен учурда биринчи учурда мен үчүн баардыгы жомоктогудай болду. Мындай нерсе бар экенин бизге эч ким айткан эмес. Мурда мен мындай нерсени көргөн эмесмин, бирок ушундай нерсе бар экен деп абдан өзүмчө толкундандым. Бир тарабы баардык көрсөтүлгөн нерселер менин көңүлүмө төп келе турган нерселер экен го, бирок жүрөгүмдө кандайдыр бир кыжаалатчылык, сарсанаа тартуу бар эле. Туюк эле тумандай болгон нерсе бар болду алдымдачы. Кандай ушундай болот экен деп. Ошол учурда көптөгөн ошо бизнестен ийгилик алган адамдарды ушунчалык назарымды салуу менен, көңүлүмдү ушунчалык буруу менен тыңшап, угуп, өзүмө сиңирип аттым ошолордун тарыхын. Ошондой болгон учурларда көпчүлүк башында каталар кетип атты. Түшүнө албай эле насаатчым көрсөткөн жол менен алдыга жылып аттым. Чакыргандан жана ошол маркетинг пландарды айтып берүүдөн, андан кийин жанагы бизнес куралдарды колдонуудан бир топ түшүнүксүз иштер болуп жатты. Ошол учурда мен ушул баштапкы дистрибьюторлук окуу бар экен, ушундай бир сабак бар экен, 7 секрет, 7 сыр бар экен, ошонун баардыгын эле билип алса, анан бизнес бат оңой кетет экен дегенди семинардан уктум. Семинарга кирип отуруп анын баарын конспектлеп жазып, мен үчүн керек экен деп ушунчалык уктум. Мен өзүм кесибим боюнча мугалим болуп, преподаватель дагы болуп, Жалал Абад мамлекеттик университетинде да иштеп калдым. Өзүм Бишкек тургунумун, бирок мен Жалал Абадка барып жашаганда ошол жерде 10 жыл университетте иштедим, социально-искусственный бөлүмдү бүткөм. Жалаң эле өмүрүм ушул изденүү менен, окуу менен, изилденүү менен, өзүмдү өзүм инсандык жактан өнүктүрүү менен кетип отуруп, анан ушундай дагы окуулар бар экен. Мен именно ушундай окууларды издеп жүрдүм эле, жалаң эле теорияны издеп жүрүптүрмүн. Бул окуулар ишке аша турган нерселер экен деп, ошол окуулар мага жагып калган. Окууларды окуганда мен студенттерге окшоп эле дайыма камылга алуу, отличник окуучудай болуп отуруп сабак окучумун. Бардыгын өздөштүрүп алганга аракет кылчумун. Ошол күндөрдүн биринде мен баягы адамдарды чакырып келип, сабактарды айтып берип отурганда, эмне себептен көпчүлүк эле адамдар жазылбастан кетип кала берет, эмне себептен бардыгы эле бирдей деңгээлде түшүнүп буга бербейт деген сөздөр мени кыйнады. Ошондо ошол сабакты окуу менен мен абдан жакшы бир ачылыштарга ээ болдум. Көрсө, ошо чакырып келгенден кийин адамдарды контракт түзүүгө чейин жеткирүү жана алар регистрация түзүп, бизнес партнер болуп калууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү айтып берүү жолдорун үйрөтө турган сабак бар экен. Именно ошол жөнүндө мен сиздерге азыр бөлүшүп бергим келет өзүмдүн тарыхым жөнүндө. Ошондуктан менин сиздерге бүгүн айтып бере турган 5-чи сырым бул 2 жана 3 жолугушууну кантип өткөрүү керек. Бул сыр деген кандай сыр?
Сизди көпчүлүгүбүздү бизнеске алып келгенде, чакырып келишкенден кийин биз деген көптөгөн мероприятияларга катышабыз, сабактарга отурабыз. Айрым адамдар продуктовый школага туура келет, азык заттар боюнча. Айрым адамдар маркетинг план жөнүндө укканга туура келишет. Биринчи чакырып келген наставниктериңиз сиздерге ошол шансты, эки канаттуу шансты берет. Бир канатында ден соолук, бир канатында байлык болсо, ошого кандай жетүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сиздерге маркетинг пландагы толук дистрибьюторлор үчүн арналган белектерди, сыйлыктарды, даражаларды, карьералык өсүштөрдүн баарын көрсөткөндө, ар бир эле адамдын оюнда дароо эле чечим келбейт экен да. Адамдарда ар кандай суроолор, ар кандай пикирлер пайда болот. Бир мына ошол сиздерге үй кружогуна айрыкча чакырган кезде наставниктериңиз айтат: 5% жумуш сен тараптан, иштин башталышында. 95% жумушту мен өзүм сага насатчы катары аткарып, жетектеп көрсөтүп берем. Сен өзүң үйрөнүп кеткениңе чейин 5 жолу үй кружокту мен сага өтүп берем, андан кийин үй кружокту сен өзүң өтүп баштайсың. Мен сени угулуп атабы? Мен сени жетектеп турам деп. Андан кийин акырындык менен барып жүрүп, 50% берилип аткан маалыматтын 50%ын наставник бере турган болсо, 50% дистрибьютор өзү өтүп баштайт да. Берилип аткан маалыматты. Анткени себеби ал наставниктин өзүнүн насатчысынын жетектөөчүсү менен жетектөөсүнүн алдында көптөгөн сырларды үйрөнүп алыш керек. Ошону үйрөнүүнү насатчы жетектеп көрсөткөндөн кийин, анан акырындык менен ал адам толугу менен бир жактуу чечимге келип, бизнестин баардык сырларын үйрөнүп алгандан кийин өз алдынча иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Сиздердин маалыматтарыңыздарды уккан учурларда көптөгөн адамдар керектөөчү болуп калышы мүмкүн, же болбосо 100% бизнеске келе турган жагдайда болушу мүмкүн. Ошол эгерде продукцияны угуп отурган кезде баардык эле адамдар ал керектөөчү болобу же 100% бизнес тандап, эки тараптуу керектөөчү да болот жана бизнести алып кетүүгө чечим ала турган болсо, баары бир алар адегенде ишти, продукцияны колдонуудан башташат. Ошондуктан алар продукцияны колдонгонго карата кеңештерди, сунуштарды берип баштайбыз. Экинчи жолугушууга келгенде негизинен керектөөчү продукцияны колдонгону аракет кылган адамдардын баардыгы эле мындай толук ишеничтүү боло бере алышпайт. Алардын баардыгы ошо продукция жөнүндө сиздердин маалыматтарыңыздарды укканда алар ошо продукцияны колдонуп көрүүгө карата дагы жана бизнес жөнүндө дагы ар кандай ойлор пайда болушу мүмкүн. Кийинки слайдты көргөзүп койчу Гүлбарчын ага. Кийинки слайдты көрсөтүп койчу. Экинчи слайдты көрсөтсөңөр. Алло, Гүлбарчын, мени угуп атасыңарбы? Угуп атабыз, азыр. Айтып бериңиз, айтып бериңиз, кое берет азыр. Кийинки алдыга жылдыра бер, алдыңкы башкы немени кое бер. Бул кыял максат деп койдуңар. Ошол биринчи слайдты жылдырып кое бер, мен көрдүм. Жок, азыркыны. Предыдущийди. Азыр 100% 50/50 деп турганды коюп койсоң. Мен көрүп коеюн дедим просто. Үчүнчүнү эмес, экинчи эле жолугушууга кое бер, Гүлбарчын. Азыр. Ошол немеге келген үй кружогуңуздарга экинчи жолугушууга келген адамдарда ар кандай ойлор, ар кандай кайчы пикирлер пайда болуп келиши мүмкүн. Ошол адамдарды, мисалы үчүн, продукцияны экинчи жолугушууга келгенде алар өздөрүнүн көйгөй маселелерин айтышат. Ооруп аткан диагноздорун айтышат. Кайсы маселе менен келген экендиктери менен айтып, өздөрүнүн арыздарын айтат. Ошондо сиздердин максаттарыңыздар
ал адамдарды толугу менен угуп, ал адамдын кандай көйгөй маселелери бар экенин билгениңиздерден кийин ал адамдарга сиздер продукцияны сунуш бересиздер. Продукцияны сунуштаганда сиз ошол адамдын натыйжа ала тургандагыдай жагдайда продукцияны сунушташка туура келет. Анткени себеби биз бир чайды же болбосо ошо чайга кошуп бир кальцийди кошуп сатып коюп эле ошону менен келген кишиге результат беребиз, натыйжа беребиз деп айтууга мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Айтууга мындай ишенимдүү айтпашыбыз керек. Анткени себеби биз деген целый базалык, бүтүндөй базалык программаны сунушташыбыз керек. Биздин жаңы келген адамдарга программа түзгөндө албетте тазалоочу группа, толуктоочу группа, калыбына келүүчү группадан түзүлгөн продуктлар бар. Айрыкча программа бар. Айрыкча азыркы мезгилдерде бизге баардыгыбыз үчүн оңой болсун үчүн аябай сонун акцияны компания берип койгонда, здоровый малыш деп балдардын ден соолугу үчүн комплект набор бар. Андан кийин жок, экинчисине жылдырбай эле кой. Тиякта тура берсин. Андан кийин жанагы крепкий бекем ден соолук деген, бекем иммунитет деген набор бар мисалы үчүн. Ошондой эле келбеттүү фигура деген баягы акциялар бар. Ошол акцияны биз бүтүндөй берип, ошого кошумча дагы керектүү басым жасап, өзүнүн диагнозуна карата программаны толугу менен биз керектөөчүлөргө беришибиз керек. Ал экинчи жолугушууга келген адамдардын баардыгы эле толук продукцияны ичем эмес, айрымдары түз эле бизнеске келдим деген ой менен келишет. Ошол бизнеске келген учурда деле алар сиздер аларга программаны диагнозун угуп туруп, ден соолук боюнча кандай кемчилдик жактары бар, кандай көйгөй маселелери бар экенин укканыңыздардан кийин аларга деле экинчи учурда деле аларга программаны сунуштайбыз. Андан кийин экинчи жолугушуу, биринчи жолугушуунун максаты өзү негизи экинчи жолугушууга келүүгө адамдарды өбөлгө түзүү болот да. Сиз биринчи жолугушууга келген учурда эле алардын колуна китепчелерди берип коюп жөнөткөнсүз. Колдоруна китепче бергенсиз, диск бергенсиз, түрдүү брошюраларды бергенсиз. Ошондуктан деген сиз экинчи жолугушууга келгенде адамдардын колундагы алган китептери, көргөн дисктери жөнүндө ой бөлүшөсүз. Сизге эмнеси жакшы, кайсы продукция сизге жагып калды деп ой бөлүшөсүз. Ошол учурда керектөөчү тиги адам бизнести тандаган болгондо дагы, продуктуну тандаса дагы эки учурда тең эле биз аларга продукцияны сунуштайбыз. Алар кеткенден кийин продукцияны ичип, колдонуп башташат. Ушул учурларда биздин максатыбыз ошол керектөөчүлөрдү акырындык менен бизнес багытына алып өтүүнүн натыйжасында аракетинде болушубуз керек. Бизнеске келбей калган адамдар өздөрүнүн иштеп аткан жумуштары боло турган болсо, алар ар кандай түрдүү себептерди айтат. Ошол учурларда сиздер ачууланбастан, ток бейилдүүлүк менен эле аларга жакшы түшүндүрүп, мүмкүнчүлүк Үнүңүз чыкпай калды, үнүңүз чыкпай калды. чыгып баштадыбы? Абдан жакшы. Андан кийин ошол адамдарга сиз акырындык менен үйрөтүп бара берсеңиз, алар албетте бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн, бул жактан ала турган кирешелердин бар экенин, элдер менен бөлүшкөндө, ушул эле жакшы продукциялар сунуш бергенде, жакшы натыйжа алганда, келе турган доходдорду көрсө, алар албетте сөзсүз түрдө бизнес багытын тандап алышат. Эми ушул эле учурда биз көбүнчө баягы адамдарга алган результаттарды көрсөтөбүз. Көбүрөөк маектешүүгө туура келет. Маектешүүдө адамдар ар кандай кайчы суроолорду, ар кандай
пикирлерди айтууга акылары бар. Биздин максатыбыз ошолордун кайчы пикирин толугу менен тыңшап, угуп, көңүл бөлүп, жана ошол эле учурда ошол адамдардын пикирин сыйлашыбыз керек. Өзүбүздүн профессионалдуулугубузду көрсөтүп эле тезирээк регистрация түзүп бизнес баштап кет деп аларды шаштырып айтуунун кереги жок. Биринчи программаны ичип бүткөндөн кийин алар экинчи программаны жазып бересиз. Биринчи программаны ичкен адамдар 3 айлык программаны дароо эле алышпайт. Алар ашып барса 1 айлык программаны эсептеп алышат. Кийин экинчи программа, кийин үчүнчү программа болуп туруп, аларды толук результатка жеткизесиз. Результатка жеткизген учуруңузда алар продукцияны колдонуп отурган учурда эле алар продукциянын кандай керемет экендерин билип калышат. Көбүнчө продукцияны колдонгон кишилердин баардыгын биз көбүнчө продуктоо школаларга келүүнү жана продукция боюнча кетип аткан реклама, кетип аткан зумдарга киргизип отургузуп, кошумча түшүнүктөрдү алып, продукцияга карата ишенимдерин бышыктатып, түшүндүрүп бара беребиз. Андан кийин сиз продукцияларды берүү менен аларды акырындык менен бизнеске багыттасаңыз, алар 100% эле бизнес жагына өтүп кетишет. Андан кийин эми мага башка слайд көрүнүп калды. Көпчүлүк учурларда бул ошол экинчи жолугушууга келген адамдар сиздин презентацияларыңыздын баардыгын, продукция жөнүндө баардык нерселерди уккандан кийин китепти бердиңиз, алып кетти. Биринчи күнү бергениңизде, экинчи жолугушууга келгенде сиз ойлодуңуз, ал дароо эле кол чапкылап, сүйүнүп, өзүнүн кубанычын жашыра албай, сизге жолугушууга келгенде эле мен регистрация түзгөнү келдим, мен момунча продукцияны алганы келдим деп айтат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок таптакыр андай болбой да калат айрым учурларда. Сизден ушунчалык биринчи презентацияны угуп кетип баратканда сүйүнүп, бул мага балдарыма керек экен, менин балдарымды окутканыма акча болот экен, мен үй алат экен, мен машина алат экен, мунун баары мага керек деп сүйүнүп кеткен киши китепти алып кеткенден кийин экинчи жолугушууга келгенде такыр башка сөздү айтат. Эмне себептен деп ойлойсуз? Эмнеге алар ошентип калды? Эмнеге? Кантип ойлойсуздар? Анткени ал адам эмоция менен, ушунчалык толкунданган мүнөзү менен кетти, ошонун бүт баардыгын барып ушундай экен деп күйөөсүнө айтканда, күйөөсү ага эмне деп жооп берет эле? Сен өзүңдү басып ал, болду, буга окшогон нерсеге ишенүүгө болбойт, сен көп жакшы түшүнбөпсүң, же болбосо мындай болушу мүмкүн эмес деген күйөөсүнүн ою менен эле ал башка сөздү укпастан китебиңизди таштап кайра кетип кала турган учурлар болот. Мындай учурларда биздин өзүбүздүн бизнеске карата ишеничибиз, биз өзүбүзгө карата ишеничибиз жана бизнес партнерлорубузга, бизнес наставниктерибизге болгон ишеничибиздин аркасына таянуу менен биз өзүбүздү токпейилдүүлүк менен, токтоолук менен кармайбыз. Жана ал адамдарга дайыма эшикти, терезени ачып коюу керек. Анткени себеби андай адамдарга макул талашуунун кереги жок, сени бирөө бузуптур, сени бирөө айнытып койгон турбайбы деген сөздөргө барбай эле ал адамдардын тандоосуна мүмкүнчүлүк берип, макулдугубузду эле билдиришибиз керек. Биз талашып, тартышып отуруп баягы адамдын дагы келе турган, кийин ойлонуп кала турган адамдын дагы маанайын бузуп албашыбыз керек ушул учурда. Биздин өзүбүздүн баягы профессионалдуулугубуз адамдарга күч же басым көрсөтпөйт экендигибиз да. Ошондуктан биз ушул жерде сабырдуулук менен болгон иштин баардыгын күзөтүп барабыз. Мисалы, ошол экинчи жолугушууга келген учурда ал адамдар программаны алып кетет көпчүлүгү. Алып кеткенден кийин биздин максатыбыз эмнеде турат? Биздин кыла турган милдетибиз эмнеде турат? Программаны ичип атасызбы? Кандай кылып ичип атасыз? Коробкаларды ачтыңызбы? Кандай экен? Кальций кандай экен? Хитозан кандай экен? Биоцинктарды көрдүңүзбү? Майда капсулалар экен.
Çaydı kандай kılıp demdеп içip atasız dep. Ayrim учурларда практикада болуп калат. Çayды bir stakanга demdеп, biokalсийди 1 litrге салып алып içip аткан учурлары болот. Эгерде мындай учурларда сиз өзүңүз жолугушууга барып калып же кокустан болсо да чала калып сураганыңыз тиги продукцияны içip аткан адамдар үчүн өтө мындайынан айтканда жакшы маанайда болушат алар сиздин чалганыңызга сүйүнүшөт. Мен ушундай кылып туура эмес ичип койгон экем. Жана наставник болгон эжекебиз чалып мени тууралап оңдоп койгону жакшы болду деп орду менен түшүндүрүп бересиз. Ошол учурда сиздин колуңузда дептер болуш керек. Сиз ошол дептериңизге дайыма сызып, жазып алышыңыз керек. Сизден продукцияны ким алып ичип баштады, кандай диагноз менен келди, анан кийинки графага кайсы продукцияларды, кайсы программаларды алды, ал канча күнгө жетмек, канча банкадан, канча коробкадан алды. Ошол нерсе канча күнгө жетет. Мисалы үчүн биокальций 10 күндө эле түгөнүп калат. Ал сизден 3 коробка алды беле, же 2 коробка алдыбы? Ошонун баардыгын санап, капсуласы менен канча күнгө жете турган продукция алганын сиз кийинки графага жазып белгилеп алышыңыз керек. 12 мартта бүтө турган болсо, сиз ошол күндөн алдын чалып, сиздин продукцияңыз бүтүп калып атат. Сиз экинчи покупкаңызды кылып коюшуңуз керек, программаны улантышыңыз керек деп, мына ушунун бүт баардыгы биздин алдыбызда турган эң чоң эме да, чоң иш. Ошондой камкорлукту көрүп, ошондой сервистерди жасап жүргөн болсоңуз, албетте сизден продукция алып ичип аткан адам ойлойт. Сиз ал адамга ушунчалык кызыгуу менен жетектеп атканыңызга ал өзү ичинен ыраазы болот. Сизге карата ишеничи артат. Продукцияны сүйүп ичүүгө өтөт. Сүйүнүү, кубануу өз ичинен дагы мындай өз ичинен ыраазычылыктары пайда болот. Бул сиздин ишиңизди жеңилдетет. Ошондуктан сиз дайыма чалып, дайыма сурап, билип, кандай ичип атканын билип турушуңуз керек. Ошол эле эгерде сиз жаңы баштоочу дистрибьютор болуп, мен ошол сизге суроо берген учурда продукция боюнча сиз көп нерсени түшүнбөй калышыңыз мүмкүн, билбей калышыңыз мүмкүн. Анткени сиз врач эмессиз. Врач болбогонуңуз менен сиз ушунчалык деңгээлде даяр продукта менен иштөөнүн методикасын билесиз, бирок ошол адамга ачык эле айтыш керек. Мен азыр насатчыма чалайын, толук ишенимдүү жоопту алайын дагы, сизге мен жооп берип коеюн десеңер, ал адам дагы ошого ишенет. Бул кыздын дагы насатчысы бар экен, көптөшүп иштешет экен деген ойдо болуп, ишеничи ансайын болот. Сиз программаны толуктап ушундай кылып ичсеңиз болот экен, муну дагы улантат экенбиз деп айтып койгонуңуз жакшы болот. Бул көбүнчө продукцияга кызыккан адамдардын бүт баардыгын результаттар, демонстрацияларга, андан кийин пентаграммаларга, круг здоровья дегенге, ошол нерселерге чакырып, кызыктырып, анан баягы дегустацияларга чакырышыңыздар керек. Ошондо бул адамдардын продукцияга карата ишеничтери ансайын арта баштайт. Андан соң адамдардын көпчүлүгү бизнеске толугу менен киришип кетсе, продуктудан результат алгандан кийин, ал продуктуну ичкенди дагы жана башка бирөөлөргө дагы сунуштаганды билгенден кийин, ал 100% ишенимдүүлүк менен бизнести баштоого киришет. Ошол учурда сиздин профессионалдуулугуңуз аябай жогору болуш керек. Бул адамга дайыма айтышыңыз керек. Сен эгерде бир жолугушууларды жасай турган болсоң, менин уруксатымсыз эч кайсы жолугушууну жасабайсың. Баардык жолугушууларды менин көзөмөлүм менен башында экөөбүз чогуу жасашыбыз керек. Сенин клиенттериң менен жолугушууну, үй кружокторду экөөбүз өткөрүшүбүз керек. 95% жумуш мен тараптан, 5% сен тараптан. Сен тараптан 5% болгондо сен продукталарды кандайсың? Сен адамдарга бериле турган, таркатылып бериле турган литература, китеп, брошюркалар даярдайсың, дис болсо дистер даярдайсың, же болбосо Zoom'га кире турган сабактар болсо ошолорду аларга даярдап берген сенин милдетиң. Жана результатыңды айтып берген сенин милдетиң. Калган бизнести жетектеп туруу мен жактан болот. Сен менден үйрөнүп турасың деп ал адамга түшүндүрүшүбүз керек. Түшүндүрүп айтышыбыз керек.
Андан кийин экинчи Экинчи категориядагы адамдар булар бизнес кура турган адамдар. Бизнес кура турган адамдар үчүн сиз үчүнчү жолугушууларга чакыра баштайсыз. Үчүнчү жолугушууга келгенде алар өздөрүнүн кыялдары, өздөрүнүн максаттары Fatime эже күйгүсү алың sen эмени звукту. Үчүнчү жолугушууга чакыра баштайбыз. Алар натыйжага келгенден кийин биз аларды уже үчүнчү жолугушууга чакырганыбызда мында биз деген көбүрөөк ошол адамдардын кандай маселелери кызыктырат, алардын кыялдары кандай, алар эмнеге кызыгышат деп ошолорду аларга айтып түшүндүрө баштайбыз. Ушул жерде сиз колуңузда барак болсо жана бир ручка болсо келген адамдын колуна беришиңиз керек. Могу кагазды ал, могу ручканы ал. Азыр сен мага болушунча эмнени каалайсың, ошонун баардыгын жаз деп карап отуруп жаздырасыз. Ошол убакта адам ойлонот, мен түйшөлөт, даже өзүм максатым да жок экен да деген ойго келет. Айрым адамдар сүйүнүп бат эле жазып салат, айрымдар ар жакты, бери жакты карайт, кыялы кандай экенин ойлонуп таппай калат. Мына ошондой эмеге ошол жаңы келген адамды салышыбыз керек. Кыялдансын, максаттарын ойлосун, тапсын, жазсын, сүйүнүп кетсин. Айтат бул эмне себептен? Мисалы үчүн мени бир жерге чакырган ушул бизнес боюнча. Ошондо ошол мени чакырган киши абдан, мен анда объявление менен барып калган болчумун. Абдан профессионал методист экен. Жазыңыз, эмнени каалайсыз сиз дегенде мен дароо эле балдарымдын университетте окуганына акча керек деп жазганмын. Андан кийин чечимди ким алат үйүңүздө дегенде чечимди ойлонуп калганмын. Көрдүңүзбү? Чечимди күйөөм алат же өзүм алам деп ойлой албай, таба албай, жооп бере албай кыйналып калгам. Ошондо менде сүйүнүч пайда болгон. Бул жерде даже ушуга чейин үйрөтөт турбайбы деп. Андан кийин өз алдыңызча бир иштерди жасап кете бере аласызбы же сизди бирөө жетелеп жүрүш керекпи дегенде жок, мен өзүм кылам дегем. Ошентип анан сиз дагы ручканы берип ошентип 10 кыялды жазгандан кийин мына биз азыр сенин эң кызыктуу 10 кыялыңды жаздык. Эми сен муну улантасың. Бул мен берген сага тапшырмам болсун. Сен муну 100гө чейин жеткиришиң мүмкүн. Оюңа келген баардык ниет максаттарыңдын баарын кагаз бетине түшүрүп жаза бер. Ошонун баары ишке ашат десеңиз, ал кыял максатты жазып отурган учурда оюнда пайда болот да. Мен демек ушунча нерсенин баардыгы ишке ашып кете турган жерге келдимби? Ушуну мага жаздырып аткандан кийин мен муну дагы 100гө жеткизсем, чын эле ушунун баары ишке ашып кетет бекен деген толкундануу пайда болот. Бир тарабында башында түшүнө албай кыйналат, түйшөлөт. Мейли, ошол этаптан ал сөзсүз өтүшү керек. Бул аябай толкундана турган мезгил. Анан кийин качан балдарыңызды окутат элеңиз? Сизге ошо контрактты төлөгөнгө акча качан керек эле? Жазып коюңуз маңдайына деп. Үй ала турган болсо ак машина аласыз, кара машина аласыз, кайсы маркадагы машинаны аласыз? Өзүңүз машина айдаганды билесизби деген суроолорду коштоп берип, даталарын маңдайларына жазып койсоңуз болот. Ушундай тартипте үйүңүздөн улантасыз деп жазсаңыз болот. Андан кийин эле келиңиз эми колуңузда ручка менен тааныштарыңыздын бир 10-15 чакты таанышыңызды жазыңыз деп тааныштарды жаздыртып, анан алар тизмелерин жазып киргенден кийин сиз айтасыз. Көрдүңүзбү? Сизде уже бир 2-3 мүнөттүн ичинде 10дон ашык адамды жазып салдыңыз. Мындай адамдардан али оозуңузга келе элек эсиңизден чыгып, кыялыңыздан өчүп кеткен дагы адамдар көп да, туурабы? Келиңиз, муну азыр мен сизге үйрөтүп койдум. Ушундай тартипте эми 300гө чейин, 500гө чейин тааныштарыңыздын тизмесин тизип жаза бериңиз. Андан кийин сиз кыял максаттарыңызды да жазып келесиз деп туруп, анан кийин баягы чакырууну дагы аларга үйрөтүп чакырганда менсиз чакырба, жаныңда биринчи алгачкы чакырууну баштаганыңда мен сенин жаныңда болгонум жакшы болот. Кана чалып көрчү, звонт этип көрчү деп 1-2 адамга звонт эттиртип, звонт эткенде сен мындай кылып айтасың. Мен аябай шашылышман. Мен ушундай иштерди баштадым эле, же болбосо
экөөбүз бир жерден бир жолугуп сүйлөшөлү дегендей кылып эле 1-2 мүнөттүк, 1,5 мүнөттүк звонокту жасатып, ошентип үйрөтсөңүз, ал адамдар ошого машыгданып, ошого кызыгып калат. Негизи менин дагы тарыхымда болду. Көпчүлүк учурларда биз ката кетирет экенбиз. Ишти баштаганда мен ошол опыттарым менен кичине бөлүшөйүн. Мен көбүнчө региондордо иштеп калдым. Регионго барганда биз дистрибьюторум менен үй кружокторду өтүп аттык. Ошол үй кружокко келген адамдардын көпчүлүгү сиздер Бишкектен келипсиздер да качан кетип каласыздар деп бизден сурап. Биз алыс жактан барган үчүн, башка дагы региондорго кетишибизге туура келген үчүн, биз бул жерден эртең кетебиз таң атса, же бир күн түнөсөк да эртең кетебиз деген ойлорду беришибиз. Ушул жерде мен азыр назар салып карап көрсөм, көптөгөн кемчиликтерди кетирген экенбиз деп ойлоймун. Анткени себеби ошол адамдар түнү менен ойлонот, 3 күндүн ичинде кыялданат. Ошо биз берген маалыматтын 2 тизгин бир чылбыр дегендей 2 тарабын тең карап көрөт. Кеңешкен болсо үйүндөгүлөр менен кеңешип да көрөт. Баары бир тыянакка келип туруп, бир нерсени алайын десе, эртеси таң атканда биз жок болуп калчу экенбиз. Мен ушул жерден азыр аябай өкүнүчтөмүн да. Бир чоң регионго барып, ушинтип жолугушууларды өткөрүп аткан болсоңуз, биринчисин өткөрүп, экинчи жолугушууну өткөрүп, үчүнчү, төртүнчү жолугушууларды пока өткөрмөйүнчөктү, ошол региондон кетип калууга мен кеңеш бербейм да. Мындайынан айтканда, сиз ошол региондо болушуңуз керек. Жок дегенде бир жумада, эгерде бир жума ичинде сиз ошол жерге адамдардын кызыгуусун пайда кылып койгондон кийин кете берсеңиз, эртеси алар бурган шаркан болуп сүйлөп, аябай ой пикирлерин бөлүшкөнгө ашыгып, шашылып, тезирээк алып ичкиси келип турса, же бизнес жөнүндө жакшылыктуу бир нерсени уккусу келип турса, сизге встречага келейин десе, сиз ал жерде жок болуп калсаңыз, анда деген адамдар укту, калды. Кылган мээнетибиз каерде калды? Мен ушул жерден аябай токтолуу менен назар чаптырышыңыздарга сиздерге сунуш бермекмин. Эч каяка шашылып кетип калбаңыздар. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолугушууга чейин барып өткөрүп туруп, андан кийин башка иштерди кыласыз. Үчүнчү жолугушууну ушул тартипте өткөргөнүңүздөрдөн кийин сиздин жолугушууңуз эми башталат. Жолугушуулар токтоп калбайт эч качан. Конференция жөнүндө айтып бересиз, үчүнчү жолугушууга келгенде алардын кыялдары, максаттары пайда болуп, алардын ишеништери ашып, сизге дагы, компанияга дагы, бизнес партнерлоруңузга дагы, насаатчыларыңызга окуу системалардын баардыгы бар экенине жана Тяньши компаниясынын баардык бизнес командасына ишеними артып калсын үчүн сиз көптөгөн сүрөттөрдү көрсөтөсүз. Алардын тарыхын айтып бересиз, алардын дагы кошумча максаттары, ишеништери пайда болуусуна түрткү болосуз, жардам бересиз. Экинчи жолугушуу деле, үчүнчү жолугушуу деле адамдын чечим кабыл алуусу бышык болсун үчүн, ошол адамдын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мээнет кылып атканыңызды, ал адамдын чындап эле жакшы натыйжаларга алып калып, бизнестен да көтөрүлүп кеткенине сиз жан дилиңиз менен кызмат кылып аткан экениңизди алар түшүнүшү керек. Мен азыр ойлосом, эгерде биз баардык региондорго барып отурган кезде ушундай туура иштерди кылган болгонубузда, биз бир эле регионго барганда 10 адамды жазат экенибизге, ошол айылды түптөп биротоло көтөрүп чыгат экенибизге көзүм жетет. Ошондуктан деген биз көбүнчө ошол адамдарга ушу экинчи жолугушуунун эң эле чоң максаты адамдарга туура чечимдерди тандап, туура жеңишке, туура ийгиликти баштап, туура иштерди баштап, эң башынан кызыгып турган кезде ишти туура ылдамдык менен дагы, акырындык менен дагы, түшүндүрүү менен алып кетүүгө жардам берип атканыңыз белгилүү болуп туруш керек. Андан кийин ушул жолугушууларды өткөрүп аткан кезде биз эч качан ал адамдарга мындай бир каршы сөзүнө каршы жооп бербешибиз керек. Адамдардагы баардык каршы боло турган суроолордун баардыгына жооптор сизде. Жана сиз өтө ток бейилдүүлүк менен, сабырдуулук менен, эгерде ал адамдар жазылбай кетип калган чакта дагы сиз көптөгөн адамдар менен ишиңизди улап кете бере турган экениңизди алар түшүнүш керек. Айрым адамдар билдим эле ушуну, ушул
тармактык маркетинг бекен деп ойлодум эле. Чын эле ушу тармактык маркетинг экен. Мен бул жерде иштебейм, мен өзүм ишим бар деп эшикти жаап чыгып кетип калышы мүмкүн да. Ошондой учурларда айрым адамдар сиздин реакцияңызды карайт. Сиздин реакцияңызды карайт, кандай маанайда болот экен, кемсинип калабы экен, же кызарып кетеби экен, же өзүнө өзү ишенбестиктен ой мени кечирип коюңуз деп айтабы экен дегендейчи. Ошол себептен бул учурдагы ушу жолугушууларды өткөрүп аткан кездеги самый главный инструмент сиз өзүңүз болуп, сиздин өзүңүздүн маанайыңыз, сиздин ишеничиңиз, сиздин профессионалдуулугуңуз, токпейилдүүлүгүңүз жеңишке алып келет сизди. Ошондуктан сиз эч качан сүрдөбөстөн, эч кандай бир кыжаалатчылыктарга түшүп кетпестен, же болбосо өзүңүздү жоготуп койбостон адамдардын алдында мен эмне деп айтат экен эми, кимдер мени эмне деп сынайт экен деп мындай башкача пикирлерге түшүп албастан сиз ишиңизди улай беришиңиз керек. Бардык ситуацияны башкара билүүгө сиз даяр болушуңуз керек. Билимдериңиз абдан, ыкмаларыңыз, өзүңүздүн методикаңыз ошол учурда болгону сизге аябай жардам берет. Ошол сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө сиз бардык терс пикирлерди кайра оң пикирге алып келип жорушуңуз керек болот. Терске терс жооп бербешибиз керек. Сүйлөшүп аткан адамдардын ой пикирлерин кескин түрдө айтып койбошубуз керек. Анда аларды сопротивление деп коет, алар каршы туруп берет. Каршы туруп бергенде бизге эч кандай пайдасы жок. Ошол себептен биз алардын пикири менен дайыма любой жолдон, ар кандай жолдон биз жакшы жол менен чыгып кетишибиз керек. Жаман ситуацияга туш болбойт профессионал адам. Андай ситуация болуп калса эгерде, андан оңой чыгып кетүү үчүн ал адамдардын пикири менен эле келишип, айрым адамдарды күзөтүп, сиз бара берсеңиз болот деп чыгарып койсок туура болот. Андан кийин айрым адамдар суроону берет келгенде ушундай жолугушууларга. Суроону берген менен ошонун жообун алууга өздөрү кызыкпайт. Болгону гана бул жерде маанилүү нерсе сиздин маанайыңызга байланыштуу болот. Сиздин маанайыңыз эч кандай бир баягы өзүңүзгө өзүңүз таянычыңыз, өзүңүзгө өзүңүз билимдүүлүгүңүзгө таянып иштеп атканыңызды көргөндөн кийин алар ал жоопту күтүп да отурбайт экен. Андан кийин көпчүлүк учурларда биз көбүрөөк мен ушунун баарын билем, ушунун баардыгын билген үчүн, мен ушунун баарын көргөн үчүн силерге келип айтып берип атам. Сиздер мени угушуңуздар керек дегендегидей пикирден алыс болушубуз керек. Эмне себептен? Адамдар бир эле адамга ишенбейт. Адамдар сиздин аркаңызда турган командага ишениш керек. Сиз өзүңүздөн башка дагы партнерлоруңуз, сиздин наставниктериңиздин линиясы бар экенин, жана компаниянын окуу системасынын күчтүүлүгү бар экенин, жана сиз алар менен бирдикте иш алып барып, сиз алар менен күчтүү экениңизди сездиришиңиз керек. Ошону алар байкаса, анда алар дагы биз сыяктуу сабырдуулук менен эмне кылат экен? Ишеничтери пайда болот. Андан кийин сиз ой пикирлериңиздерди өзгөртүп, мындай кылышыңыз керек. Ана сиз өзүңүздүн обсужденияңызда, сиз аларга кайсылар суроолорго жооп берип аткан кезде, ошолордун пикири түп тамырынан эле бери заматта өзгөрүп кетсин деген күрөшкө чыкпашыңыз керек. Анткени адамдардын ой пикирлери өздөрү өзгөргөндө гана пайда болот да. Сиз эле дароо өзгөртөрүм дегениңиз менен алардын ой пикири аларда тескерисинче чиелешкен маселелерге алып келет да, талаш тартыштарга жыйынтыгында сиз утуласыз. Ошондуктан утукка ээ болушун үчүн ошондой маселелерди жаратпай же жаралып калса, ошондон чыгып кетүү жолдорун билип, алар менен каршылашууга чыкпайбыз. Ошондуктан биз адамдарга каршылашууга же сөз талашууга келген эмес экенибизди унутпаңыз. Биздин максатыбыз элдерге жөн гана экен, маалымат берүү экен. Мен ушул методикаларды эми караңыз, 2-3 жолугушуудан кийинки учурларда сизге жардамчы болуп дагы окуу системабыздын базалык семинар, тереңдетилген семинарлар,
festivalдар, konferensiyalar, okuwlar, Zoom arкылуу берилип аткан, үйдө отуруп алып эле окуп үйрөнө турган немелер, сабактар, түрдүү лидерлердин сабактары өзгөчө чоң жардам берет. Азыркы күндө биздин дагы бизнесибиздин ушунчалык жеңил болсун үчүн онлайн түрүндө эле дүйнөнүн бардык булуң бурчоңдарындагы дистрибьюторлордун опыттары менен бөлүшө турган биздин чемпион лига окуу системабыз пайда болду. Жаңы келген дистрибьюторлоруңуздарды биринчи, экинчи, үчүнчү жолугушуулардан өтүп, алар өздөрүнүн кийинки покупкаларын кылып, анан адамдар менен иштегенди үйрөнүп баштагандан кийин сиз ошол лигага киргизип, окууларды ошол жактан дагы тереңдетип, өзүнүз дагы билим алып, дистрибьюторлоруңуз дагы ошол билимге жетелесеңиздер болот. Мен көбүнчө өзүмдүн бардык дистрибьюторлорумдун кандай иштеп атканын, кандай ойлонуп атканын, кандай өзгөрүп атканын, жана алардын максаттары, кыялдары кантип барган сайын тереңдеп, өздөрүнө ишеничи болуп, сүйүнүп, кружоктордон кийин, жолугушууларды өткөндөн кийин алгылыктуу иштеп, регистрациялар түзүлүп, контракттар түзүлүп, айрыкча ушул экинчи жолугушууга келгенде регистрация түзүп, алар продукт алып кетишет да. Регистрацияны түзгөн кезде эки учурда тең регистрация ачылат. Продукцияны ала турган болдум десе да регистрацияны ачабыз, мен бизнес курам десе дагы мекен регистрация ачабыз. Аларга биз көрсөтөбүз. Алган ар бир продукция өзүнүн ID номерине түшкөндө кандай пайдалар, кандай утуктар, кандай сыйлыктар болот экен, кандай акциялар болот экен баарын түшүндүрөбүз. Ушунчалык сүйүнүшүп, товар обороттор көбөйүп, алар өздөрүнүн ишеничтери өздөрүнө бекем болот, компанияга ишеничтери бекем болот, адамдарга карата ишеничтери бекем болот. Андан кийин кала берсе, сизге каршылашып, анан кийин өздөрүнүн көптөгөн чийлешкен маселелерин айта берген адамдарды жөн эле коюшубузга туура келет. Анткени себеби биз буяка бизнес курганга келдик. Биз издөөчү адамдарды издейбиз. Изденип аткан, бизнес курууга кызыккан адамдарды издейбиз. Андай адамдарды тапкан соң биз аларды бизнес жолунда алдамдатып, жетелеп алып кете берүүнүн амалында бардык иштерди түзүшүбүз керек. Анан көптөгөн эле адамдардын бардыгы бизнеске кирип кетпеген менен көпчүлүгү колдонуучу болуп жүрүп отуруп, акырындык менен анан эмне кылат экен? Ишке өтөт экен. Ошондуктан мен дагы ушул бизнеске келгенден кийин ушул сырларды колдонуп жүрүүнүн натыйжасында айрыкча алгылыктуу маселенин бүт бардыгы ушул экинчи, үчүнчү встречаны профессионалдуулук менен уюштуруп өткөрүп алууда бардык утуңуздар турат. Ушул шансты, ушул возможностту эч качан колуңуздардан чыгарып жибербеңиздер. Мен өзүм ушул бардык окуу системасында айтылган ар бир кеңешти аткарып, маани берип, угуп, аткарып аткан адамдарды байкап, карап жүрүп отуруп ошонун баарын колдонуп, бүгүнкү күндө ошол алтын арстан статусуна жетип, ийгиликтүү бизнес партнерлорумду, бизнести жетектей турган дистрибьюторлорумду тарбиялап, өзүм дагы көптөгөн максаттарымды ишке ашырдым. Үйлүү болдум, балдарымды окутам дедим эле окуттум, үйлөн дедим эле үйлөдүм, балдарым дагы өздөрүнүн машиналарын алышты тиешеди иштеп. Менин кызым Динара Каримова деген серебряный лев бар. Ал дагы экөөбүз чогуу иштеп жүрүп эле мен 3 автобонустун ээси болдум. Динара Каримова кызым 2 автобонустун ээси болду да. Мен өзүмө үй салдым, өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй, Кудайыма шүгүр, мени устурайм, мага жагат үйүм, мисалы үчүн короом бар дегендей. Азыр балдарымдын келечегин куруп, көңүлүм тынч, жылуу, үйдө жашайм мисалы. Ошого мен аябай чоң максаттарды койгонмун. Биздин окуу системанын бардык шанс мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен ар бир мотивационный программанын программанын жеңүүчүлөрү болушубуз керек. Мен сиздердин ар бириңиздерге ири максаттарды коюуну сунуштаймын. Чоң максаттарды коюңуз. Коркпоңуз бияктан. Бул өтө чоң масштабтуу элиттик бизнес. Бул түбөлүккө жашай турган бизнес. Биздин балдарыбызга мураска кала турган бизнес болгондуктан муну түшүнгөн адам түшүнөт. Муну билген адам баалайт, сыйлайт. Бизнеске күн сайын менин таң калганым, менин ушунчалык ишеничим күн сайын артып барат.
Муну мен бардыгын билип алам дегенден алысмын. Күн сайын жаңыны таанып баруунун алдындамын. Азыр дагы алдыма койгон максаттарым өтө чоң. Ошо максаттарды жетүүнүн максаты алдында мен дагы сиздерге окшоп кайра эле бизнес куралдарын бардыгын баштан аякка өзүмдүн профессионалдык көз карашым менен карап, дагы да бышыктап үйрөнүп, азыр да болсо мен өзүмдүн бизнес партнерлорумдун өтүп аткан сабактарына катышып, угуп, алардын бизнестеги ийгиликтерин көрүп, суктанып жатамын. Бул бизнес ушунчалык керемет, сооп да боло турган, ар тараптан өзүңүзгө эле эмес, өзүңүзгө жана өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, жана кала берсе карындаш уруктарыңыздарга, жана тууган уруктарыңыздарга, жана андан дагы жогору жака жылсак, бүтүндөй эли журтка ден соолукта жана адамдын инсандык, руханий өсүүсүнө, жана саякаттарга чыгуусуна, жана үй бүлөсүн камсыздап, кенен кесир, кооз жакшынакай, сапаттуу жашооңузга түрткү бере турган ушунчалык сонун күчтүү бизнес. Мен өзүмдүн наставниктериме, мени тарбиялап өстүргөн насаатчыларыма, өзгөчө Гүлнара Хасановага, Айчүрөк Жунусовага, мага ишенип бизнеске келген Каримова Динарага, мени менен эң сонун бизнес партнерстводо жакшы иштеп кетип аткан Камилова Ажипарага, Жунусбек Абдуламитовдор мына Ош регионун жетектеп отурат, ушуларга, жана мени менен азыр командада бизнес партнерстводо иштеп аткан менин бардык дистрибьюторлорума, бардык бизнес партнерлорума, деги эле тияншини ачкан биздин президентибизге терең ыраазычылыктарды билдиремин. Күзүндө биз Пекинге барып келдик. Өндүрүштүк базаны көрүп ушунчалык ишеничим ачты. Бүт бардыгы сиздин ишеничиңизден байланыштуу. Сиз эгерде өзүңүзгө ишенсеңиз, бизнес бутка турат. Бардык ийгиликтер ишке ашат. Болгону гана сиздин өзүңүздүн ишеничиңиз болот. Сен эмнеге ишенсең, мен ошону сага берем дейт экен жараткан Алла. Эгерде мен Кудайга ишенбейм десең, мен сен үчүн жокмун дейт. Эгерде мен Кудайга ишенемин, бардыгы болот, болоруна ишенем, окуу системага, наставниктериме, компанияга, бардык жер жүзүндөгү 210 мамлекетте иштеп аткан компаниянын бизнес партнерлоруна ишенемин деген болсоңуз, анда сиз сөзсүз бизнестен чоң ийгиликтерге ээ болосуз. Үйдө сиз үчүн путешествие, бекер путевкалардагы бардык утуктар, бардык акциялардын бардыгы сиз үчүн. Койнуңан төгүлсө кончуңа дейт кыргызда. Бардыгы ошол макал так ушу бизнесте иштейт. Ошондуктан мен бардыгыңыздарга чыныгы ишенич менен, чын дилден ишенүү менен бизнеске бел байлап, чоң ири максаттарды көздөп, бардык параметрлерди колдонуп, ОПП'ни жакшы билип, маркетинг планды, берилип аткан акцияларды үйрөнүп, өзүңүз эсептегенди билип, дистрибьюторлоруңузду жогору зарплаталарга алып чыгып, алардын командаларын уюштурганга, жетектегенге, өзүңүздүн эле ишиңизде эмес, бизнес партнерлоруңуздун дагы иштерин уюштуруп, программаларын түзүп берүүгө үйрөтсөңүз, консультацияларга катышып, анализдерди кыла турган болсоңуз, анда бардыгы сонун болот. Тизмелериңиз кеңири болсун. Ушундай биринчи, экинчи, үчүнчү жолугушууларды өтө терең жогорку сапаттарда өткөзүңүз, үй кружокторду өткөрүңүз. Ошондо сиздин колуңуздан бардык иш келет. Ишенбесеңиз дагы аракет кыла берсеңиз, ишенич өзүнөн өзү пайда болот. Ошондуктан деген мен сиздердин бардыгыңыздарга чоң ийгиликтерди жаратып, бизнестин чоң сахнасында, сценада кездешүүгө каалоолуу тилектерди айтамын. Көңүл бөлгөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдирем. Рахмат силерге. Рахмат Фатима эжеге, абдан чоң рахматыбызды айтабыз. Эң сонун, түшүнүктүү, жөнөкөй, жакшы маалымат уктук, кымбаттуу өнөктөштөр. Экинчи жолугушуу жөнүндө, кандай мамиле жасоо жөнүндө, компаниянын азык заттары жөнүндө, ошондой эле үчүнчү жолугушуу боюнча ал адамдын кыял максаты жөнүндө эң жакшы маалымат айтып бердиңиз. Рахмат сизге Фатима эже. Ошондой эле мен дагы бардык өнөктөштөргө айтып кетмекчимин. Оруз айында, ким орозо кармап атса, орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик, ушу тиянши компаниянын берген белектеринин баарынын ээси болуп, ошо тээ туу чокусуна чыгалы, баарыңыздарга
ийгилик каалап кетмекмин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат Гүлбарчын. Бардык бизнес партнерлор иштериңизде ийгилик болсун. Чыга берели.